Мага мобузбай кетип баратат. Сөөгүн боомго ыргытып жиберген окуучу кыздын өлүмүнө шектүү мурда бир нече жолу соттолгон. Ысык Көл облустун Жети Өгүз районунда бир нече күндөн бери дайынсыз болуп жаткан өспүрүм кыздын сөөгү табылып, кылмышка шектүү 41 жаштагы жаран кармалды. Бул каргашалуу окуя Кыргызстанда кыз келиндердин коопсуздугу маселесин кайрадан күн тартибине чыгарып, коомчулукта кызуу талкууланууда. Ал эми анын мурдада кыз зордуктоого байланыштуу кылмышы бар экени, бирок убагында тийиштүү жаза албай калганы тууралуу маалымат ошол кездеги тийиштүү мекемелердин жоопкерчилиги боюнча маселени козгоду. Аны таануучу эмес, мурдада ушундай кылмышы бар киши экен. 17 жаштагы Айсулуу Мукашева үй бүлөдөгү 3 бир туугандын ортончусу. 2 уул баланын ортосундагы жалгыз кыз болчу. Мектепти быйыл бүтмөк. Жакындарынын айтымында 27 сентябрда ал курбу кызныкына барып келем деп Барскоондон Жети Өгүзгө чыккан бойдон дайыны табылбай жаткан. Өспүрүмдүн сөөгү 2 күндөн кийин боом капчыгайынан табылды. Азаттык 30 сентябрда кыздын бир тууган агасы сыймык менен байланышып, окуянын чоо жайын сураштырды. Курбу кызынан сурасак, ага барбаганын айтты. Дрон алып чыгартып, коопсуз шаар камераларын каратып издей баштадык. Бир камерадан карындашым жөө басып баратканы, артынан Honda Stream машинасы өткөнү көрүндү. Ошол машинага отуруп кеткен го деп шекший баштадык. Номуру аркылуу кимге катталганын таптыртып, издеп чала баштадык. Чалсак зөөкүр телефонду алып, жок, ал машинаны сатып жибергем деди. Ошол эле күнү кечинде Бишкектеги Берекет базарына барып, телефонун сатып жибергенин уктук. Издеп баштадык, дрон колдонушту, көл жээгине киргенин аныктадык. Кечи кармашты, күнөөсүн мойнуна алды, өлтүрүп, көлдүн жээгине көмүп, кайра түндө барып казып, боомдон ыргытып жибергенин айтты. Бул бир адамдын колунан келбес нерсе. Сыймыктын айтымында карындашынын сөөгү шектүү окуя кандай болгонун өзү айтып бергенден кийин гана табылган. Ага чейин аны көлдүн жээгинен эле издеп жатышкан. Мурда кийин ал кишини таануучу эмес, биз да көргөн эмеспиз. Машинасына попутка катары эле түшүп алган окшойт. Ал мурдада зордуктоого айыпталып, бирок сот жоона тартылган эмес экен деген сыймык милиция карындашына бычак тийбегенин, ал муунтуп өлтүрүлгөнүн айтып бергенин кошумчалады. Карындашы кабылган каргашалуу окуяда кылмыштын бир эмес, бир нече түрү болгонун, ал зордукталганын айткан агасы зөөкүр жазанын эң катаал түрүн алышы керек деп талап кылышаарын белгиледи. Милициянын маалыматы: Ички иштер министрлиги окуя тууралуу 30 сентябрда расмий маалыматын таратты. Анда айтылгандай, 27 сентябрда саат 20:30да милиция бөлүмүнө жаран кайрылып, ошол эле күнү болжол менен саат 12:30 чамасында 2008-жылы туулган жаран Каракол шаарында жашаган курбусуна барып келем деп чыгып кеткен бойдон кайрылып келбей жаткандыгын билдирген. Аталган билдирүү дароо Жети Өгүз райондук ички иштер башкармалыгында каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү башталган. Ыкчам издөө иш-чаралардын жүрүшүндө 27 сентябрь күнү болжол менен саат 12:45 чамасында Барскоон айылына күн чагыш тарабынан кирип бара жаткан май куюучу жайдын биринин видео көзөмөл камерасынан дайынсыз болуп жаткан Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаага отуруп кеткендиги аныкталган. Унааны жаран башкаргандыгы белгилүү болуп, шектүүнү кармоо максатында кармоо планы киргизилген. Тергөө маалыматы тактагандай, шектүү ошол эле күнү жаранды Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаага салып, Жеңиш айылынын Азамат пляжынын түштүк тарабында жайгашкан алма багына алып барган. Ал жерде болжол менен саат 13:00 чамасында жабырлануучуга карата күч колдонуп зордуктаган. Андан соң Тоң районунун Кажысай айылынын чыгыш тарабында жайгашкан көлмөнүн жанына алып барып, мыкаачылык менен муунтуп өлтүрүлгөндүгү аныкталган деп билдирди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Жети Өгүз райондук Мага милициясынын мобузбай тергөө кетип кызматы баратат. адам өлтүрүү боюнча кылмыш ишин козгогонун, ошол эле күнү жүргүзүлгөн ыкчам иш-аракеттердин негизинде кыздын сөөгү Чүй облустун Кемин районунун Жилярак автожолунун 14-чакырымынан табылганын маалымдады. Ички иштер министрлиги билдиргендей, кылмыш болгондон кийин
жаран окуянын изин жашырууга аракет кылып, далил заттарды жашыруу максатында автоунаасын жууп тазалап таштап кетип, уюлдук телефонун жана сим картасын жок кылган. Кылмышка шектөөнү Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жана Жети Өгүз райондук милициясынын кызматкерлери Бишкек шаарынын кичи райондорунун биринде жашынып жүргөн жеринен кармаганы. Ал бир нече жолу соттолгон 1984-жылы туулган жаран экени. Учурда ал Жети Өгүз райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында экени айтылды. Ички иштер министрлиги жарандарды расмий маалымат булактарына гана ишенүүгө чакырып, анткени социалдык түйүнөрдө чындыкка дагы келбеген билдирүүлөр тарап жатканын белгиледи. Изилдөө Кыргызстан аялдар үчүн кооптуу өлкө. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылды. Соңку бир канча жылда эле ондогон зордук зомбулук окуялары коомчулуктун үрөйүн очуруп, наразычылыгын жаратты. Тилекке каршы кыз келиндердин өлүмү менен аяктаган окуялар да жок эмес. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдалы кызы менен Айзада Канатбекованы кыргыз коомчулугу унута элек. Зомбулуктун саны барган сайын өсүп, Кыргызстан аялдар үчүн аймактагы эң кооптуу өлкө бойдон калып жатканына аялдардын укугун коргоочулар бир катар себептерди аташат. Анын ичинде укук коргоо, сот органдарынын коомдун бул маселеге карата мамилесин, зомбулук жасаган эркектердин көп учурда жазасыз калуусун белгилешет. Укук коргоочулар 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны зордуктоого жана өлтүрүүгө шектүү, мурдада ушундай кылмышка барган жаран экенине тийиштүү мекемелер сөзсүз көңүл бурушу керектигин белгилеп жатышат. Кылым шамы укук коргоо борборунун башчысы Гүлшайыр Абдирасулова эгер бул маалымат анык болсо, аны убагында жазага тартпагандарга чара көрүлүшү керектигин айтууда. Президент Садыр Жапаров 2024-жылы 20 декабрда Бишкекте өтүп жаткан 3-чү элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанда балдарга, аялдарга каршы жасалган зордук зомбулукту сынга алган. Мамлекет башчы мындай көрүнүштөр үй бүлө институтун бузуп, жарандардын адилеттикке болгон ишенимин жоготорун айтып, алсыз адамдарга күч колдонуу актоого жатпай турганын кошумчалаган. Коомубузда ар бир аялзат, ар бир бала өзүн коопсуз сезиш үчүн болгон күч аракетти жумшоо биздин негизги милдет болуш керек. Бул милдетти так аткарганда гана адам деген бийик атты сактап, бири-бирин урматтаган адилеттүүлүккө негизделген коомду кура алабыз деген президент. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдарды жана эл аралык өнөктөштөрдү аялдарга жана балдарга карата жасалып жаткан зомбулукту алдын алууда биргелешип иш алып барууга чакырган. Жаманбаева бул тууралуу былтыр 10 декабрда аялдарга карата дискриминацияны жоюу жөнүндө конвенциянын 45-жылдыгына арналган жыйында билдирген. Акыйкатчы Кыргызстанда аялдардын жана балдардын, аялуу адамдардын укуктары көп бузуларын, мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдар алардын укугун коргоого көбүрөөк көңүл буруп жатканын да белгилеген. Булак Азаттык.